Салмастарбы, суроолорду улантмакчыбыз. Бүгүн subject and object questions. Сүйлөмдүн ээси же толуктоочуна болгон суроолорду же болбосо ошон менен бирге verbs with ing form and infinitives. Infinitive жана ing, герунди жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Subject and object questions. Бул экөөнүн айырмасы эмнеде? Бирөөсү subject деген болсо сүйлөмдүн ээсине суроо берет. Мисалы, it's working okay now, Mandy деп Робин анын компьютерин оңдоп берет. Ал эми эртеси күнү there is a problem with my computer. Who helped you, Mandy? Who деген Robin helped me деш керек да. Робин мага жардам берди. Сүйлөмдүн ээси Робин. Робинди сурап жатканыбызда Who helped you, Mandy? Сага ким жардам берди? Ким оңдоду компьютерди? Деп сураганыбызда сүйлөмдүн ээсине биз суроо коюп жатабыз. Бул жерде түзүлүшүндө subject, verb, object өзгөрбөйт. Мисалы үчүн Robin helped me деп жай сүйлөмүбүз. Бул биздин жай сүйлөмүбүздө Robin сүйлөмдүн ээси, helped баяндоочу, me мага. Бул толуктоочу, object. Subject, verb, object. Ошол эле структура subject questions'де сакталат. Who helped Mandy? Деп эле суроолуу сүйлөмүбүздү түзүп алдык. Who, subject, helped, verb, Mandy. Subject, verb, object түрүндөгү структура бузулбады. Ошондуктан бул өзгөчө көңүл бурула турган тема. What happened? Эмне болду? Деп сүйлөмдүн ээсин сурап жатабыз. Which band sang Take Me Out? Take Me Out деген ырды кайсыл группа ырдайт эле? Which band деп сурап жатабыз. Whose mobile phone has an MP3 player? Кимдин телефонунда MP3 player бар? How many friends call you? Сага канча достуң телефон чалыптыр? Object questions. Object questions'да структурасында айырма бар. Анткени Who did Robin help? Бул жерде сүйлөмдүн ээси Robin, ал эми сурап жаткандыгыбыз ким жөнүндө сөз болуп жатат? Mandy жөнүндө. Robin helped Mandy. Mandyге жардам берди дешибиз керек. Mandyге болгондо бул сүйлөмүбүздүн толуктоочу. Кимге, эмнеге? Ошондуктан who бул жерде толуктоочту сурап жатат. Robin деген ээсин эмес, Mandy жөнүндө сурап жатат. Who did Robin help? What do you do? Сен эмне кыласың? Which band does Alex Kapranos sing with? Alex Kapranos кайсыл группа менен ырдайт? Whose mobile phone has the teacher found? Мугалим кимдин уюлдук телефонун таап алды? Эмнени таап алды? Бул жерде сүйлөмдүн толуктоочу, object. How many friends did you call? Сен канча досуңа телефон чалдың? Деп кимге? Бул жерде телефон чалган сен, аны сурап жаткан жок. Канча досуңа деп сүйлөмдүн толуктоочун сурап жаткан үчүн бул object questions. Анан бул subject question'ден эң негизги айырмасы бул object questions'да subject, verb орду алмашат. Адаттагыдай эле баардык эле суроолуу сүйлөмдөрдө болгондой эле бул жерде дагы object, auxiliary verb, subject, андан кийин негизги этишибиз келет. Мына ошондуктан subject менен object questions айырмаланып турат. Бул өтө маанилүү, анткени мааниси дагы мисалы үчүн өзгөрүп кетет. Мисалы салыштырсак, subject question'де what eats birds деп атабыз. Эгер мындай кыргызча которуп көрсөк, мынтип которуп алсак дагы болот. What eats birds? What деген эмне? Eats деген жейт. Чымчыктар. Чымчыктар эмне жейт? Деп чымчыктар буудай жейт деп жооп берип коюшубуз да мүмкүн. Көбүнчөсү баш айланып калышы мүмкүн. Birds eat wheat деп алышыбыз мүмкүн. Жок, бул жерде subject question болгондуктан бул what деген eats bird. Чымчыктарды эмне жейт деп, чымчыктарды жейт турган сүйлөмдүн ээси cats. Cats eat birds болот. Ал эми биз чымчыктар эмне жейт деген суроолуу сүйлөмүбүздү түзсөк, what do birds eat дешибиз керек. What do birds eat? Ошондой эле бул жердеги cats де сүйлөмдүн ээси кыла турган болсок, what do cats eat? Cats eat birds. Бул жерде birds экинчи сүйлөмдө эмне болду?
birds süйлөмдүн толуктоочу экени анык түрдө билинип турат. А биринчи süйлөмдө what eats birds дегенде биз анча түшүнө бербедик эле. Кыргызчага түзбө-түз которгондо башыбыз айланып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул айырманы жакшылап билип алышыңыздар керек. Эми subject, object question катары бунун кайсынысында колдоно турганыбыз жөнүндө, кайсысын кайсы учурда колдоно турганыбыз жөнүндө көнүгүүдөн өзүбүздү текшерип көрөлү. I bought something. Бул жерде мен сатып алдымбы, мен деп сураш үчүн эмне дешибиз керек? Who bought something дешибиз керек. Же болбосо мен эмне сатып алдым десек, what did you buy? Somebody lives in the house. Үйдө бирөө жашайт. Үйдө ким жашайт деп сурасак, ээсине суроо түзсөк, who lives in the house? Адаттагыдай эле, көрүп турганыңыздардай эле, сүйлөмдүн формуласы, структурасы жай сүйлөмдөгүдөй бирдей эле, lives деп эле, who lives in the house деп эч кандай орду өзгөргөн жок. Somebody'нин ордуна эле who'ну коюп койдук. Something happened last night. Кече бирдемке болду. Something дегендин ордуна эле биз эмне кылабыз? Эмне болду? Кече эмне болду деп сурашыш үчүн somethingдин ордуна what деп коюп койсок, биздин суроолуу сүйлөмүбүз туура түзүлүп калат. What happened last night? Бул ошондой кандай суроолуу сүйлөм болуп атат? Subject. Subject question болуп атат. I saw somebody. Мен бирөөнү көрдүм. Мен кимдир бирөөнү көрдүм, мисалы үчүн үйдө караңгыда I saw somebody десек, кимди көрдүң деп сурасак, who did you see? Кимди көрдүң деп толуктоочуна object question түздүк бул жерде. Эми бүгүнкү сабакта экинчи өтө турган конструкция verb plus ing form. Башкача айтканда I like eating ice cream дегендей эле, ушул сүйлөмдөгүдөй эле eat plus ing. Бул eating деген эмне болуп эсептелет? Gerund деп дагы койсок болот, ing gerund деп ing кошулганда. Кайсы учурларда биз этиштен кийин ing формасын колдонобуз? Көбүнчөсү likes, ideas and opinions, actions that start, stop and continue and other verbs. Ушул сыяктуу этиштер менен биз ing формасын колдонобуз. Мисалы like, dislike, жактырат, жактырбайт, enjoy, ырахат алат, love, hate, жакшы көрөт, жаман көрөт, prefer, not mind деген, каршы эмес деген сыяктуу сөздөр менен ing колдонулат дайыма. Мисалы, do you like working here? Do you like working here? Бул жерде иштеген жагабы сага? Children often dislike going to school. Балдар көбүнчөсү мектепке барганды жактырышпайт, жаман көрүшөт. Dislike going to school. Бул жерде dislike to go to school деп айтпайбыз. I don't mind getting up early in the morning дегенде мен эрте менен эрте турганга каршы эмесмин. Ушунда дагы биз ing формасын колдондук. Же болбосо suggest, consider, imagine деген сөздөр менен дагы ing формасын колдонобуз. Suggest эмне? Сунуш кылуу. Consider ойлонуу. Imagine элестетүү. Jack suggested going to the cinema. Не дейбиз? Jack киного барганды сунуштады. Can you imagine living without your mobile phone? Уюлдук телефонуңуз болбостон, уюлдук телефонуңуз жок жашаганыңызды элестете аласызбы? I can't imagine. Элестете албайбыз. Ошондой эле begin, stop, consider, continue, start, delay, finish деген сөздөр менен дагы биз ing формасын колдонобуз. He began playing in the second part of the game. Ал оюндун экинчи бөлүгүндө ойной баштады. Stop making all that noise деп же болбосо stop talking деп айтканыбызда, stop talking. Сүйлөгөндү токтот. Же болбосо ызы чуу чыгарганыңды токтотчу деп айтып жатабыз, Other verbs. Жана ошондой эле avoid, miss деген сыяктуу этиштер менен дагы биз ing формасын колдонобуз. Do you miss living in a big city? Чоң шаарда жашаганды сагындыңызбы деп сураганда дагы miss living деп колдонобуз. Же avoid деген avoid алыс болуу, Avoid smoking. Чылым чеккенден алыс болуңуз дегендей. Эми ушул эле сөздөр ing формасы менен дагы колдонулат. Ошондой эле to infinitive
формасы менен дагы колдонсок, ката деп эсептелинбейт. Экөө бирдей мааниде туура болуп эсептелет. Do you like getting up early? Дедик. Ошондой эле биз дагы do you like to get up early деп да колдоно алабыз. Туура бир маанини билдирет. I prefer traveling by car. I prefer to travel by car. Anne loves dancing. Anne loves to dance. I hate being late. I hate to be late. It started raining. It started to rain деп дагы бирдей колдоно алабыз мааниде. Экинчи форма ing формасында go деген этиш менен дайыма ing формасы келет. I go swimming. I go skiing. Бул көбүнчөсү спорт кыймыл аракеттерде же болбосо кандайдыр бир нерсени жасап келүү же базарга барып келгенде дагы go shopping деп айтылат. I go to shop деп айтабызбы, көбүнчөсү антип айтпайбыз. Булар калыптанып калган сөздөр. Дайыма go swimming, go skiing, go horse riding, go shopping деп айтылат. How often do you go swimming? Канчалык тездикте сүзгөн барасыз? Twice a week десек, жумасына 2 жолу дейбиз. Last year we went skiing in Colorado. Былтыры Колорадода лыжа тепкени барганбыз деп ing формасы менен сүйлөмдөрүбүздү түзөбүз. Үчүнчүсү verb preposition plus ing form. Көбүнчөсү give up, talk about, think of деген сыяктуу сөздөр дагы эмне менен колдонулат? Этиштин герунди формасы менен колдонулат. Мисалы, I'm thinking of training a nurse. Thinking of training as a nurse. Мен медсестра болуп билим алуу тууралуу ойлонуп жатам. She's talking about changing her course at university. Ал университеттеги курсун өзгөрткөндү ойлонуп жатат. Become, change, earn, help, study, work деген сөздөрдү колдонуп биз этиштин туура формасында сүйлөмдөрүбүздү толуктайлык. Do you enjoy? Enjoy дегенден кийин эмне? ing келет дедик. Do you enjoy helping people? Are you thinking of? ing келет. Are you thinking of changing your job? Кесибиңизди өзгөрткүңүз келеби? Have you ever considered becoming a nurse? Training as a nurse takes 3 years. As soon as you finish, you can start earning good money. Медсестра болуп окуу 3 жылга созулат. 3 жылдан бүтүргөндөн кийин эле дароо акча таба баштайсыз. Or you can continue studying and learn more about special areas like childcare. Же болбосо окуганыңызды улантып дагы балдарды кароо боюнча тайм билимиңизди улантсаңыз болот. If you want a job that is satisfying and you don't mind working дейбиз бул жерге, working long hours, көп саатка иштегенге каршы болбосоңуз, иштесеңиз дагы болот деп тур. Then nursing is for you. Анда медсестралык кесип сиз үчүн. Verb plus infinitive. Биз кайсы учурларда infinitive to эмес, жалаң эле infinitive without to. Verb plus жөнөкөй эле этиш качан колдонобуз? Биз буларды may, shall, might, may, could, will, could, should, would деген модалдык этиштерден кийин биз инфинитивдин to болбогон инфинитивди колдонобуз. Башкача айтканда, жөн эле этиштин өзүн колдонобуз. Эч кандай to жок эле. Мисалы үчүн Anna will be here soon. Will be here soon. Will to be деген жокпуз, э? Shall I open the window? I might call you later. I might to call дебейбиз. May I sit here? I can't meet you tomorrow. Could you pass the salt, please? It's late. You might be tired. You shouldn't work so hard. Would you like some coffee? Деп to preposition'ын колдонбостон эле жөн эле этиштердин өзүн колдонуп сүйлөм түзөбүз. Ошондой эле инфинитивдин толук түрдө колдонгондо hate, like, love, prefer деген сөздөр менен to колдонобуз. I'd hate to lose my cell phone. Julia would like to meet you. Julia сиз менен таанышканды каалайт. I'd love to go to Australia. Австралияга барганды жакшы көрөм. I'd prefer not to miss the party. Кечеге кеч калбаганды тандайм. Мына ушинтип бүгүн инфинитивди жана герундийди кайсы учурларда колдоно турганыбызды үйрөндүк. Мындан кийинки сабакта көрүшкөнчө.